Ilgeri bir kız жашаган экен. Ал боорукер, шайыр жана чоң апасын абдан жакшы көрчү. Bir күнү чоң апасы ага кооз кызыл топу тигип берген. Кыз аны ушунчалык жакшы көргөндүктөн эч качан чечпейт эле. Bir күнү апасы токоч бышырып кызына айтат. Чоң апа ооруп жатат. Ага токоч жана бир карапа май алып бар. Бирок этият бол, жолдон адашып кетпе, жана бейтааныш адамдар менен сүйлөшпө. Кызыл топучан кыз себетти алып, токойду аралап басып баратты. Ал гүлдөргө суктанып, ырырдап басып бара жатып, бактарактардын артынан карышкыр чыгып келе жатканын байкабай калды. Кайда баратасың, кичинекей кыз? Чоң апама. Ал токойдун ары жагында кичинекей үйдө жашайт. Токойдо өсүп турган кооз гүлдөрдү карачы. Чоң апаңа гүл дөстө ала барбайсыңбы? Кызыл топучан кыз кубанып, гүл чогултуп баштады. Ошол эле учурда карышкыр чоң апанын үйүнө чуркап качып кетти. Ал эшикти каккылады. Ким бул? Бул мен, кызыл топучан кыз. Чоң апа эшикти ачса, карышкыр аны жеп салды. Анан ал чоң апанын баш кийимин кийип, төшөккө жатып алды. Көп өтпөй кызыл топучан кыз келди. Чоң апа, эмнеге сиздин кулактарыңыз чоң? Сени жакшыраак угуш үчүн. А эмнеге көздөрүңүз чоң? Сени жакшыраак көрө алышым үчүн. Эмнеге тиштериңиз чоң? Seni жеш үчүн. Деп, карышкыр кызыл топучан кызды жутуп алды. Бир мергенчи үйдүн жанынан өтүп бараткан болот. Ал кызыктай коңурук үнүн угуп, ичкери кирип, эмне болгонун түшүндү. Мергенчи карышкырдын курсагын жарып жиберди. Ошондон чоң апасы менен кызыл топучан кыз аман эсен куткарылып калды. Карышкыр жазаланды. Кызыл топучан кыз чоң апасын бекем кучактап, Апа, мен bundan кийин сиздин айтканыңызды угамын. деп апасына убада берди да кучактады. Бейтаныш адамдар сылык сүйлөп, жылмайып турса дагы аларга ишенбегиле. Апам мага бекеринен эскертүү берген жок. Жолдон адашсаң, чоң кыйынчылыкка кабылышың мүмкүн. Мен муну билем, жана каталарымды кайталабайм.